ошо мен биякта турам, свет экономдо ушинтип ара тоодо казанга тамак жасап берип коем. Нандарды сурап кылбайын деп жумурткага малып бышырып берем балдарыма. Ошентип экен. Жолдошум 15 жылга жакын болдум. Бул аралыкта 2 жылдай гана батирде жашап, андан кийин вагондо 5 баласы жана жолдошу менен күн кечирип келет. Мен бияка Бишкекке келгеним 2006 келген бияка. 2010 турмушка чыктым, экинчи турмушум баштадым. Биринчи турмушуман 2 балам бар. Экинчи турмушуман 3 кызым бар. Биринчи турмушуман аябай эле запкыны көргөм, жакшы эле көргөм. Москвага чейин иштеп келгенбиз. Москвада иштеп жүргөн мен пекарныйда ал дворник болуп иштечү эле. Дворник болуп иштегенде бир күнү ночто иштейм да мен. Анан мага жардам берип кой дедиле, бопту деп дворник эмесине барып шыпырышып жыйнашып келгенден кийин кайнежем аялыңа манты жасатып койбойсуңбу деп ошентиптир. Анан мен чарчадым, бир 2 саат болсо да уктап кайра жумушка кетишим керек десе мен токмоктоп койду. Газга чай койгом, ошо газда чайнекти алып монтип ыргытканда мен бетим алып качкан үлгүрүп калган эме болду да, арттарым күйүп ошентти. Анан беди бөтөн жерде өлүп калбайм го, Кыргызстанга эле кетейин деп анан басып бердим аяктан. Басып берип анан кийин ал ортодо деле бир баласы бар эле, экинчи балам ошо Москвада боюмдар экенин аны билген эмесмин. Анан келгенден кийин 5-6 айдан артыман келди, жашайлы деген жери жок. Өзү Бишкекте достору менен иштеп жүрдү. Анан кокустуктан бирөөнү өлтүрүп алышты. Балдар групп бою мушташып, анан кесилип кеткенден кийин анан эми ортодо балаңар бар, эми ЗАГС алып берели деп кайненем ЗАГС алып берип, анан мен түрмөгө 3 жыл каттадым. 3 жыл тамак ашын алып барып бердим. Акыркы эмесинде мен каяктан билем, сен соо таап келатасыңбы же көрүнгөн менен жүрүп келатасың, мен билбейм да деп ошондон кийин кой дедим. Бул чыкканда деле мага жашоо бербейт экен, тыныч андан көрчү эки анжыга түшөлү деп өзүм чечтим дагы. Анан токтоттум, барбай койдум. Ошо 2008ге чейин каттадым да жолдошума. Анан 2010 анан могу экинчи турмушум экөөбүз базарда иштеп жүрүп табышып, ушуга турмушка чыктым. Азыр Кудайга шүгүр, ичпейт, чекпейт, аялга кол көтөрбөйт. Балдарын бир өгөйлөп эме алган жери жок. Атасындай эле мамиле кылат. Ага чейин жанагындай бир өгөй энеси балдарына кулагына курт куюптур деген сөздөр болуп кетпеди. Ошондо мен бир ай жолдошума айтпай аңдып жүрдүм. Жумушка кеттим дейм. Анан кийин подружкалар менен келип карап, алардын квартирасына кирип отурам. Койчу жолдошуң андай деле эмес дейм. Баары биринчи турмушуман запка көргөндөн кийинкилери кандай болуп калат деп кооптонот экенсиң да. Анан ошентип жүрүп анан кийин көпкө сактанып жүрдүм. Турмушум болуп кетеби, болбой кетеби. Анан 2010 анан чоң кызымды төрөдүм. 2013 анан 2016 жана эми экинчи кызымды төрөдүм. Андан 2020 анан кичинекей кызымды төрөдүм да. Биринчи турмуштан катуу жабыркаган Марал айым экинчи турмушунан дагы жыргап кетпегендигин айтып, жолдошунун тапкан ташыганы күнүмдүк көр тиричиликтен ашпаарын билдирди. Мен жолдошум ошо базарда соода кылып, ошо 2000-3000 болбогонду дегенде 1000 сом соода кылат. Күнүгө ошо процентти берет, 1600 процент берет. Анан кайра кечинде ошо балдардын неси жок, ошону айтам, сүтү жок, памперси жок. Күнүмдүк тамак ашка эле картошка сабыз эле 300 сом акча кетет да. Күнү кетпеди дегенде максималный бизге бир айда эме 15 000 кетет да. А этпетти бир айда, 2 айда бир жолу салып жейбиз. Ато азыр кымбатчылык болуп аткандай. Ара тоодо сөөгү алып келип кайнатып берем балдарыма. 7 семья жашайбыз. 7 семья жашайбыз. Ичи бир эле комната. Эми балдарым чоңоюп калды. Квартирага чыгайлы дейм. Квартирага чыккан менен төлөй албайбыз да. Биз квартиралап жашап жүрдүк. Анан жакшы ой менен биз вагонду алганбыз. Алато 3тө $5000 эме берип аттыр, жер берип аттыр, арзан экен дегенде биз эми жарымын төккөнгө сүйлөшүп, жарымын рассрочкага сүйлөшкөнбүз ошол адам мененчи. Анан орто жолдо эле Кудай таалам дагы бизди сынады окшойт, балдар менен сынады да. Анан бала машина уруп кетти. Ошомойдон эле же жерден жок, же башкадан жок, вагон ошомой туруп калды. Анан кой квартирага төлөй албай калдык. Мунун операциясы эле күчтүү болуп кетти. Анда вагонго эле жашап турайлы деп вагонго чечтик.
биринчи ак ордонун үстүндө 5 жыл бирөөнүн эмесине жерине коюп 1000 сомдон төлөп жашадык. Алар үй куруп бүткөн жокчу. Анан кийин бияктан алар үй салып бүткөндөн биз каяка барабыздан айыл өкмөткө бардым. Мен ушинтип балдарым менен кыйналып атам, 4 бала менен. Квартира ачайын десем акчам жок, балам жаңы эле операция болду. 7 айлык кызым болсо недоношенный болуп бат-баттан эле больницага жатып атабыз. Адышка болуп, пневмония деп эме болуп коюп бергенде өпкөсү ачылбагангачы. Анан кийин как раз ошондо кызым көтөрүп баргам, аябай энтигип эме кылып аткандан квартальный боору ооруп кетти окшойт. Кой карындашым, сен скорый менен эле кете берчи. Мен жерди таап, бала чакаңы орноштуруп коем деди. Анан 15 күн биз больницада болуп калдык, комага түшүп калдык да. Анан мен келсем, уже бияка орноштуруп эме кылып коюптур. Анан ошо квартирага деле рахмат, ошо Байсал байке коюп берген болчу бизгечи. Жок, бир азыр өкмөткө тиешелүү болчу койбойбуз. Эме акча бербейбиз. Анан эме беки быйыл садик салынат деп таш туштарын түшүрүп атышат да. Садик салынса эми каяка барабыз? Эми 5 бала менен азыр квартира чыгышсаң деле балдар көп экен, ызылдайт экен деп албайт да биздечи. Чешинче чебейсиң. Чыгатасың? Ошо балам 3 жолу операцияны башынан өткөрдүк. Ошо машина уруп кетти эле 2016-жылы. Жон жилиги 3 жеринен сынган, манжала талканып кеткен, темир салдырганбыз. Операциясын алдырттык. Эми дагы 6 ай сайын лечение кылып алып тургула деген, башында сотрясение алганда 20 метр учуп кеткен ошо баламчы. Азыр мына бирдемеге кетип атты эле, жумшасаң унутуп калат, унутчак болуп калды. Анан көп ыйлайт. Мен эмне келе болуп атам, акылым кем болуп атам. Сиз бияктан айтасыз, мен эшикке чыкканда унутуп коюп атам дейт. Анан башын юрфага текшерттим, жакшы эле дейт да, диагнозун таппай кетип эле унутчак болуп калат. Анан ошо үйдө ызычуу көп болуп кетсе, же телевизор бакыртып мультфильм көрсө, ошо эмесин жоготуп коет да. Сотрясение башы кармап калып, ызычууну жактырбай атам, мама мен эшикке чыгып турайынчы деп ушинтип калат. Ай. Ой. Мен чөлө кызым да, бул сулуу кызым. Кечке тамак жасайм, үй жыйнайм, идиш жууйм, тошок жыйнайм, ошентип эле эме кылам. Да балдар бир аз чоңоюп калды. Экөө смендешип жардам беришет. 2 күн бирөө үй жыйнаса, 2 күн бирөөсү кылат. Кеч киргенде эле билбей калам, ызычуу менен эле өтүп калат. Кайталама болуп эле. Кара мунун соскасы. Соскасын тапкыла. Кана соскасы? Соскасы жок? Соскасын тапкыла. Соскасын кака койдуңар? Да, соскасы бар беле, тартма да карагыла. Бар өтем берки. Кашык салган жактарды кара. Кегиле, чай ичкиле біз. Мен жоңго азыр 5ке бөлейм. Чөмчкө чыныга бир су алып кетпечи, мурдак су. Göm. Berç. Ben çay koyup vereyim sizlere. Bir. Isırmasınlar benden hele. Ver. Gel Amina. Amina. Gel kızım çay iç. Gel. Tamam. Böyle. Bunun soskasını tarıp geleyim İlayt hazır.
ооба какарабыз ушул деле болобуз. Печка деке коебуз печканы. Тияктын айнеги жок да ошо салафандан чыгарып эле ошол жактан коебуз. Анан бул үстүнө тамчы агат мына жерден катарынан. Анан чака коебуз. Жан күн чака коебуз. Кыштын күнүндө сарып акканга кичинекей кезе коюп коебуз. Кана одеяло. Же полотенце берчи, одеяло берчи. Эми айыл өкмөттүн деле бизге жардам болгон жок. Пандемиянын маалында элдерге продукты таркатып атпадыбы? Бизде учетуңар жок деп эле берилген жок. Анан быйыл башка бир квартальный которулду, ошол биздин жашоо шартыбызды көрүп, эмне келсе биринчи очо силерге беребиз деп ошентип. Көмүр келеби же кийим кече же продукт келеби биринчи силерди чакырабыз. Бал. Ай, мол соскасын таппайт билиңер. Каяка калып кал соскасы. Ошо. Татманы кара. Ошо запаска алып келип койчумун да. Кашсаңа татмаңарды карагыла. Жана Элсом номериңиз анын жанында бир номер турган да, ошо. Ооба. Берсе мен паспортумду берчи. Кана жа карточкам. Документти алып келсең. Арге терметчи Марлен. Биякта жок го жана карточкалар. Ушу аз балам бир аз чоңойсом мама сизге жардам берет элем. Кредитиңизди төлөшөт элем деп ошо мойкага барып иштеп сизди баксамбы дейт. А мен айттым, азыр жашың жете элек балам, колдоруң кесилип, сук тийип, кийин балалуу болбой каласың деп эме кылып коем. Анан болбой бакыш балам айтпай дебей, тая жемкени алып келейинчи деп кетип, мойкага иштеп 2 000 сом таап кетти. Карындашымдын памперсине, сүтүнө жарап калсын мама деп. Анан да бир аз чоңойсом, 16 жашта паспорт алат экен го мама. Алып эле Москвага барып, оор жумуш кыла албасам да стройкага иштебейинби деп ошентет. Анан эми 18-ге чык, анан жакшы эле жумуштарда иштейсиң, овсянка болуп иштейсиңби, өзүң колуң шыпылдак жөндөмүң бар. Деп ошентсе мама ошо 18 эмес 16 жашта эле ишке алса жакшы болот эле. Эртерээк кетип бизге жардам берет элем, кредиттериңизди төлөшөт элем деп көп ошентишет. Мен иштегим келет. Бир аз балам 6 айлык болсун, эми күн жылып калбады. Коляска салып болсо да базарга чыгып иштейм деп эме кылып атам. Антпесек бир адамдын колунан эчтеке келбейт экен, жолдошум тапкан эч нерсе жетпейт экен. Анан экөөбүз 2 мест ала калып иштейли деп атабыз да. Ато ичинде месалар кымбат. А бизди деген орто сайда соода кылабыз, жолдун боюнда сатабыз да. Анан акимет алмашкан сайын 10 күн 15 күн жийип коет, бизди соодага чыгарбай коет. Анда экөөбүз тең үйдө бекетчи болуп калабыз. Анан тачкага аны муну төгүп алып ошентип кыдырып сатабыз да. Кууганда нар жака качабыз, кууганда бер жака качабыз ошентип. Жарытарлык жашоонун жоктугунан кредит деген нерсеге да белчесинен батышып, ал иш сотко дейре өтүп кеткенин, эгер соттолуп кетсек 5 балам кандай күн көрөт деген эне буларга токтолдум. Ооба, ошо эми 1 жыл мурун экинчи балам балдар менен ойноп кетип да түртүшүп кетиптир да. Түртүшүп кетсе, сен эмне кыйын болуп атасың, сен бир вагондо жашап алып, охранник болуп жүрөсүңөр го бу жерде. Үйүңөр жокпу айылда деп ошентти. Анан балам айтты, биз айылда үйүбүз жок. Вагон болсо да биз элден караганда Кудайга шүгүр эле жашайбыз. Апам ичпейт, чекпейт. Биз үй арларды көрүп атабыз, запкыны көрүп эле качып кетип эле жүрбөй, биз вагондо жашасак дагы эне атабыздын кокчосунда жашап атабыз деп ошентип айтты экинчи балам. Анан мама ушу мен машина уруп кетпегенде жер алып биздер үйлүү жайлуу болуп калмакпыз, эми пешенеге ушуну жазып коюптур деп ошентет.
Анан чоң балам 15-те, 16-га чейин деп калды. Анан ошо балам апа 16 жаштан эле паспорт алат экенмин, паспорт алсам Москвага барып иштесем болобу дейт. Балам, сен 16 жашка толгоң менен 18 жаштан жумушка орношосуң, ага чейин иштей албайсың. Эмне жумуш кылайын дедиң десем, апайым стройканын эчтекесин билбейм да, дворник болуп иштесем да, 1 жыл иштесем сиздин кредитиңиз төлөп бүтөт экен. Андан 3 жыл тытынып иштесек үйгө жетет экен. Анан мен уже 24-25ке чыгып калсам үйлөнөм, мен эмне келиндимне вагонго алып келмек белем, сизге жардам берейин деп атам да дейт. Анан эми 18ге чыкмай сен каяктап балам. Анан өткөндө айтпай деп бир жума эме таежесиникине кеткен болчу. Мойкага иштеп, колу кесилип 2000 сом көтөрүп келиптир. Мама ушуга карындашыма тиги мальтка чөтпөй ошо мальтка көтөрүп келдим. Колдорум эмне кесилген десем, сизге айтсам муршасты суук тийип калат деп айтып атпадыңызбы, ошон үчүн айтпай ошо таежемкине кирип ушинтип мойкага иштеп келдим. Өлө ыйладым. Балам чоңоюп калыптыр, расымен бакканга жарап калыптыр. Эми бул күндө бизге өтүп кетет. Буюрса бир 3 жыл 4 жыл кыйналсак андан кийин Кудайга шүгүр биз деле эл катары үйлүү болуп калабыз деген ниетибиз бар. Мен кредит алгандарга айттым. Мен жашоо шартым, силер эми менин үйүм текшерген эмессиңер эле, эми местам текшериле кредит бергенсиңер. Мен өкмөттөн алгандан кийин мен ошо азыр вагондо жашап атам, мен кыйналып атам. Бул акчанын баарын мен өзүм кызыкчылыгыма иштеткен жокмун, же кийинип алып, же бир вечерлерде жүргөн жерим жок. Баламдын операциясына жумшагам. Азыр төлөй албай атам. Ушуну кредитти төлөп берем, бирок мага процентин токтотуп бергиле, бир 5-6 жылга бөлүп бергилесем болбой коюшту. Эки жактан болбой коюшту. Жок, баары законго таяп туруп алышта, баары төлөйсүз, биз сотко ашырабыз, анан камаласыз, анан сизди ким парчутил болсо ошондо кошо тартабыз деди. Парчутил жолдошум да. Мен айттым, эми экөөбүздү камап койгондо 5 балам тагдыры эмне болот? Азыр бирөөнүн баласын бирөө бага турган заман эмес. Мейли дедим, балдар үйүнө өткөрөрсүңөр дедим. Балдар үйүнө өткөргөндөн көрө мен төкпөйм деген жок, мен каматканда эле бир силерге пайда түшпөйт дедим. Мен төкпөйм деген жокмун, төгөм деп атам, мага убакыт бөлүп бергиле дедим. Процент токтоткула 5-6 жыл же 3 жылга бөлүп бергиле, мен ошону төкпөй койсом алардан кама түрсеңер жарашат деп ошенттим да. Десем төгүшүңүз керек. Жок дегенде күнүгө таппадым дегенде 2000ден төгүшүңүз керек. Мен 2000 аяка ашыра албай атпайм. Ашыра алсам мен жем укпай эле төгүп коет элем да. Күнүгө 2 күндөн эле милициялар менен келтире бербейчи биякачы. Ошондой кыйналып атабыз. Кышында чатырдан суу тамчылап, жайкысын темирге тийген күндүн ысыгы мээге тиет деген каарманыбыз кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурайт. Өзүңүздөрдүн ырыскыңыздардан бөлүшүп, бизге 50 сомдон болобу, 100 сомдон болсо жардам беришиңизди суранат элем. Ошо көп кыргыз элим 6 миллион калкпыз. 1 сомдон кошсоңуздар дагы мага жардамыңыздар чоң салым болмок болчу бизге. Ошо биз аябай кыйналып атабыз. Балдар менен вагондо жашап, кыштын күнү аябай эле катуу суук болот. Үстүнө тамчы өтөт. Жаздын күнү кире албайсың, тинеке ысып кетет. Анан вентилятор койсоң деле жата албайсың да, тинеке аябай ысып кетет. Анан ошо биз аябай кыйналып атабыз. Ошо шарты ушундай болуп атат. Жолдошум тапканы эми 5 баладан ашпай атат. Ошо биз кредитти төлөй албай, ошо кайдыгер ушу биздин президентибиз кокус ушу ютубту көрүп калса, бизге үй бербесе да ошо жер берсе, балдарыма пасоя чектеп берсе, ушуну суранат элем да. 5 балама пасоя албайм. Бирдеме десе жолдошуң 30 сотик жери бар экен айылда, ошонусун чыгар дейт. Эми ал 30 сотикти сатырейин десем, ал кайнатам мурун эле сатып берген да. Анын кайнатамдар жана чаба малында сарайда жашап калган, ал сарайдын документи жок. Ал эмени өткөрүп бере албай атат да. Эменичи документи жана сатып берген жерибиздичи. Ошондон байланыштуу эле ушу 5 балама пасоя чектете албай атам. Кыйналып атам. Жок дегенде балдарыма 5 сомдон болсо да пасоя чыгып калат эле да. Жакшы эле жүгүрдүм, болбой атат. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу жардам берсеңиздер болот. Отургула.